musulman bir tuğandar. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vel tanzur nefsum ma qaddamet ligat Vettakullah innallaha habirun bima ta'malun. Oy Allah Ta'ala'nın bar bir ekenine iman getirgen imandu pendelerim, Allah Ta'ala'dan korkula. Silerden bolgon bir nafs yertenki gününe yemne jönötüp koygonun, ahiretine yemne soğuptu işlerde jönötüp koygonuna bir garap koysun. Allah Ta'ala'dan korkula. Allah Ta'ala silerden ar bir kılgan işinlerden habardar deyip. Hurmatlı bir tuğandar, bu dünyada yaşap atabız. Kıska dünya eken 60-70 yıl ömür göröt eken biz. Eger nasip bolgon bolsa, nasip bolbosa jaş uşunday çıraqtay balдар bu dünya menen koşaytışıp ötüp ketip atышат. Bardığız bu dünyaga amanatbız. Bir-birimiz uşul dünyada emne kılıp yaşap atam, Allah Ta'ala'nın aslında emne esep kısap berem dep bir takvalıqa özümüzdün kadamımızды taştap yaşaganга hareketibizdi kılalı. Umar radıyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silerdi Allah Ta'ala esep kısapqa alıştan murun özüңөрдү esep kısap kılıp eseptep koygula deydi. Hurmatlı bir tuğandar, bol jerde Tokmak şahrında ar kanday ulutta adamlar жүрөгүбүздө iman biriktirip uşul bir жерlerге келип атабыз. Бардыгыбыз ошо Кыргызстандын жараныбыз, ушул жердин абасын жутуп, ушул жерден ырыскыбызды терип жеп, ушул жерден бала чакаруу болуп, ушул жерде эмне жакшылык күн көрүп аткан болсок дагы, ушул жердин урматы менен бардыгыбыз көрүп атабыз. Bir mamlekettin jaranыбызбы, баарыбыздын оорубуз бирдей оору. Азыркы улам жума сайын ушу коомубузда болуп аткан, адамдарды аксатып аткан, адамдарды дүнүйөнүсүнө зыян алып келип аткан, ахиретине зыян алып келип аткан ошо оорулар жөнүндө сүйлөп атабыз. Бирөөнө болбосо бирөөнө пайда берер. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin nuru ушундай экен, кыяматка чейин ушул адамдарга сүйлөнгөн сөздөр пайда берип, анан адамдар оң жолун табат. Ушул жерде бардыгыбыз элестетип көрөлүчү. Кээ бирөөбүз 30 жыл мурун кайда элек, 20 жыл мурун каякта жүрдүк элек, эмне деген күнөөлөрдү кылып жүрдүк элек. Бирок азыркы күндө бирөөлөр себеп болуп, Алла Тааланын аяттары себеп болуп, пайгамбарыбыздын хадистери себеп болуп, кээ бир динге жан күйгүзгөн, келип ушу даават кылган адамдардын сөздөрү себеп болуп, бардыгыбыз ушул жерде тизилип отурабыз. Көрдүңүздөрбү ислам дининин улуулугун? Мына ушул жерде кыргыз бар, өзбек бар, дунган бар, башка улут бар, бирок бир сапка келип туруп бардыгыбыз отуруп атканы бул ыймандын берекеси. Урматтуу bir тугандар, ыйманга бекем бололу, дайыма намаздарыбызга бекем бололу. Бул дүйнөдө өткөндө алымдарыбыз айтат, 40ка чыктым деген нерсе өлүмдүн коридоруна кирдим деп бил, же жаннаттын эшигин ачып кирип кетем, же Кудай сактасын тозоктугун ачып кирем деп бил дейт. 40ка чыкканда, 60ка чыкканда өзүңөр кепин дайындап койгула. 70ке ким чыккан болсо, мен тирүү эмесмин, мен Алланын астында эсеп кысап берип аткан өлүктөрдүн арасындамын деп өзүңөрдү тирүү эсептебегиле деп алымдарыбыз айтат. Bir тугандарыбыз, бардыбыз көңүл буруп алалы. Бул деген адамдарды коркутуу эмес, буга ишенсек ишенбесек деле ошондой болуп атат. Азыр мына кыямат жакындап, 1 жыл 1 айдай, 1 ай 1 күндө, 1 жумадай, 1 жума 1 күндөй, 1 күн 1 сааттай өтүп кетип атат. Мурунку жуманы окудук элек, бүгүн мен ойлоп атат элем, бүгүн суббота күн, бүгүн 6-чы күн, ишемби күн деп ойлоп атсак кайра жума болуп калып атат. 1 күндөй өтүп аткан учурлар. Бардыгыбыз ушундай көз ачып жумганчалык убакыт өтүп кетип атабы? Бардыгыбыз такубалыкка бел алалы. Урматтуу bir тугандар, бүгүнкү сөзүбүз ушу жерге бизде адамдардын дүйнө ахиретине зыян алып келип аткан, бардыгыбызды ушундай bir Алладан алыстатып аткан, ушундай бизди бири-бирибизге жүдөтүп аткан, адамдарды кембагалдыкка алып барып коюп аткан ысырапкорчулук деген bir бала бардыгыбызга жабышты. Урматтуу bir тугандар, Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Kulu vaşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Siler jegile içkile birok ısrap kılbagıla. Allah Ta'ala ısrap kılıuçularda Allah Ta'ala jakşı görбөйт. Allah Ta'ala ısrap kılıuçularda jaman görөt degen.
Urmattуу bir tuğan, bul dünyada 8 milyard adam hazır dünyada yaşayt eken. Oşonun bardığına jaksaң dagı, bирок Allah Taalaga jakpay tursaң beypayda. Oşonça adamlarga jakkanыңдын paydası жок. Бирок ошо 8 milyard adam seni jек көрүп турса дагы, бирок Allah Taala seni жактырып турса, Allah Taala seni сүйүп турса, Allah Taala seni жакшы көрүп турса, урматтуу bir туган, ошондо чыныгы максатка сен жеткен болосуң. Бардыгыбыз Алланын сүйүүсүн каалайлы. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala kafirlerde jaman göröt. Allah Taala münafıktardı jaman göröt. Allah Taala tekeberlerdi jaman göröt. Oşonun içinde Allah Taala ısrap kılgandardı jaman göröt deyt. Uşu ısrap nerselerge barbaydı. Israp degen emne? Bir nerseni çeginen çıkıp ketkendi ısrap deyt. Israp jaşoobuzda, urmattуу bir tuğan, tapkan dünyabızda, jaşap atkan ömürübüzde, uwagtыбызda bardığını ısrap kılat ekenmiz. Bardığыбыз urmattуу bir tuğan, uşul nerselerde ömürübüzde de ısrap kılbaganга, uwagtыбызды ısrap kılbaganга uşuga könöylü. Sufyan ibn Uyayna degen uluu alım zat aytkan eken, bardık Allah Taala bergen mümkünçülüktü Allah'ın yoluna işletmedin mi? Oşo ısrap bolup eseptelinet. Saga ömür berdi mi? Ömürüngdü Allah'ın yolunda işletip atasın mı? Je işletken joksun bu. Saga baylık berdi mi? Oşonu Allah Taala razı ola turgan jerlerge işletip atasın mı? Je jok bu. Saga mümkünçülük üybülü, saga emne nerse berilgen bolsa, Allah Taala'nın yolunda işletip atsaň da Allah razı. Жоқ, Allah Taala жолунда иштетилинбеген нерсенин бардыгы ысырапка кирилет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте Allah Taala силерге 3 нерсени жаман көрөт деген. Биринчи эмне кыйл ва кол. Адамдарды күмөн нерсени угуп алып эле, чала нерсени угуп алып эле ошонучу билип билбей адамдарга айтып жүрө берүү, күмөндүү нерселерге ишенип алып туруп адамдардын арасына ушундай сөз жайууну Allah Taala жаман көрөт. Ekinci vakasratu sual. Emne adamlardan payda jok nerseni ele suray berүү. Oşonun içinde alımlarımız oşondoy deyt. Adamlar gembagalçılıkka kılıp turup tilemçilik kılууну da uşunun içine girgizet. Ve idaatil mal. Mal dünyonu Allah Taala saga rızkı kılıp bergen mal dünyonu çaçıp arganday ısırap jerlerge işletүүnü Allah Taala jaman göröt degen. Urmattуу bir tugandar, karapayım köçöde din bilbegen adamlarga aytsakçı, alar түшүнбөй atat. Кейбир nerseni salt eken dep atat. Geliңizler iman kılıp, iman keltirip uşul jerlerge gelip tizilip meçitte oturgandar bir-birimizge jardam bololu. Karasaňızlar azırkı uçurlarda koomdu bardygыбыз darılabasak, biz hareket kılbasak köçödögü dinden kabары jok, hareket kılbayt eken. Başka israptarga girbeyle, bugün uwagtыбызda kıska, başka israptarga girbeyle urmattуу bir tuğan. Birok biz azırkı uçurlarda barыбыздын başыбызga ölüm degen ak eken, ölüm degen kelet eken bardygыбыздын başыбызga. Birok oşol jerge gelgende, oşol jerdegi ısraptı oşol jerde bir bölüşüp alalıçı. Özübüz uşu kıbılany karap oturabız. Uşu nerse bizge işenip atabız. Gündö bizge ziyan alıp kelip atkanına işenip atabız. Koomgo ziyan alıp kelgenine işenip atabızpı? Demek koomgo jardam bergenге hareket kılalı. Urmattуу bir tugandar, özgöçö bizdin Kırgız ulutundagı adamlar uşunday biri ölüp kalsa, özgöçö bizdin bu jerde kança bir jerlerbizde uşunday adamlar alıp kelip turup жылкыларды soyup, uşunday bir şariatыбызга jat görüngen, şariatыбыз köp jaktırbagan nerselerdi kılıp kelatat. Munu salt sana aytsaң gayra bolboy güçöp adamlar uşuga gelip atışat. Biz meyli şariatты mınday koya turup jönököy jaşoobuzdu alıp görölüçü urmattуу bir tuğan. Karasaňız biri atasынан ajırap atat, Kuday saktasın, apasынан ajırap atat, gebiro balasынан ajırap atat, gebiro çoň ata turup nebereden ajırap atat. Bu dünýäge gelgende adamlar oçiret menen ata anan bala gelet eken. Dünýeden getkende Allah Taala kursakta, yenenin kursagında jatkanda kança ömür göröt, kança litr su içet, kança tamçı su içet, kança gukum, kança kusok nan jeyt Allah Taala жазып koygon. Andan aşalbaybız. Birok oşondoy ketip kalgan uçurlarda oşol jerlerde alıp toy bolup atkansıp, adamlar üylönүү toyunda oturgansıp, başka toyda oturgansıp жылкыларды soyup koyup turup jep atabız. Alımlarыбыз uşunday deyt. Bir jerge gelgende Kuday saktasın, bizdin musulmandar özgöçö uşunday adatыбыз bar. Kuday saktasın, hiç kimden başına geltirbesin. Biröөнүн başına kırsık bolup kalsa,
biro avariya bolsa, oşo betiň bolsa, koşunaň bolsaň, tuğanyň bolsaň, çurkap barıp oşonun awalyn surap, kolundan gelişince çöntöňden jardam bergen bizde jakşı adatlar bar, Kuday süýe turgan adatlar bar. Biro urmatly bir tugan, ölüm gelgen üýde uşunday elesteteli. Ölüm gelgen üýge eň jürekdüğümün, men hiç kimden korkpoymun degende adamdy korkuta turgan, hiç kimden aly jetpey turgan Azrail aleyhissalam gelip ketken al jerge. Karasaňızlar oşol üýge Azrail aleyhissalam gelip, oşol üýdün bir süýüktүү adamynyň janyny alyp ketdi. Oşonçoluk kaýgyda jatkan jerge barıp alıp turup üstüne oşol jerde et jep, oşol jerde çılpıldatıp maldardy soýdurup, oş jerde toy bolup atkandayga kayсы tamaktan ötüp, kayсы жүз menen barıp atabız bir oýlanyp görölüçü. Muну jön ele mындай akılыбız menen oýlanyp görölüçü. Oşon üçin şariatybız bir jerde uşunday bir jamandyk bolgon jerler bolgon bolsa, jakynынан ajrap atkan bolgon bolsa, urmatly bir tugan, oşol jerde 3 günge çeyin kazan kaynap tamak pişkan makruh dep eseptelenет. Oşol jerde kazan kaynabasın, adamlar uşunday bir kaýgyga batyp atkan adamdardy koşunalary gelsin, tuğandары gelsin, oşolor kursagyn toýguzup tursun, senin üýüňe eň şo adamdy korkuta turgan, eň jakynyňdy dagı hiç kimge boğrorobay turgan Allah Taala kıl dedibi, oşo taqdyrda janyny alyp kete turgan Azrail aleyhissalam gelip ketdi. Sen kaygırba dep oşol jerde turuştun orduna barıp turup, urmatly bir tugan, aga jılkılardy soýdurup, al jerde toýlap atabız. Emi bul nerseler götölü. Adamlardyň gebiröňüň kolundan gelet eken, baýlygyňa maktanma urmatly bir tugan. Baýlykty Allah Taala bergen, baýlykty bergen Allah Taalaga uşunday başka ibadatlardan, başka işlerden bir surao bola turgan bolsa, baýlyktan, mal dünýeden iki surao bolat eken. Min ayna iktasabta ila ayna anfaqta. Sen pendem, uşu mal dünýäni kaýaktan tapdyň? Adal jol menen tapdyňby, biröni aldabadyňby? Peşen eteriňdi uşinti agyzyp turup tapdyňby dep bir surao bolat. Ekinci surao tapkan boýunça kalıp kalbayt. Any kaýaka işletdiň degen surao bar. Any günöge işletdiňbi? Any kumarkanaga işletdiňbi? Any uğrulukka işletdiňbi? Soýkulukka işletdiňbi? Arak içkenge işletdiňbi? Adamdardy buzganga işletdiňbi? Je bolbosa menin joluma, men işletdigen adal joldarga işletdiňbi degen suraolar bar. Urmatly bir togandar, gebiröbüz baýbız dep turup, 2'den 3'ten 5'ten 10'dan kılıp durup jılkılardy soýup atabız. Atam ölüp atat dep ayıl jerlerine barsaňız, uşu jer jok emes da, to'g'ri, sizlerden jerlerde de bar da. Barsaň atası ölüp atat dep turup 5-6 jılkyny soýup alıp, özünün dostorun çakırıp alıp, özünün bay dostorun çakırıp alıp oşol jerge, oşo toy bergenge şaşılgan adamlar bar. Aga teňelem dep turup, karasaňızlar, telem tegenem dep turup, al gembagal adamının bir atası ölüp kalsa da göçöde kantip basam, uşintip atasına bir jılky soýa albay kaldı dep turup, adamlar uşintip karızga girip, kreditke girip kançası abaktarda oturgany var, urmatly bir tugan. Kançalagan insanlar oşo kreditinden kutula albay kalıp, bizde uşunday adat bolup ketdi. 3'lik, 7'lik, 40'lık, anan açtık dep, bul nersenin bardygy şariatybızda jok nerse, urmatly bir tugan. Jok dese adamlar uşunday öýleyt eken, ataňdy estebey goý, apaňdy estebey goý dep aýtyp atat dep, anday düşünbeýli. Ataňdy 3'likde, 7'likde ele estebeysiň, ataňdy esteysiňbi günde esteginiň, üýge ısrap kılbay ele günde hatym Kur'an kılgynyň, oşonday baýlygyň aşybasa uşunday jarkyratyp meçitlerdi salyp berginiň, joldordu salgynyň, adamdardy jarkyratyp joldardy uşunday bir jarkyraktardy goýup goýgunyň, göpörölördi salyp berginiň, jetim jesirlerge jardam berginiň, jetimderdi bakkynyň, oşolordyň soğubunun baryny şo atam arnaýym dediň. Eger aşyp çaçyp uşunday bir aşılıp atkan bolsaň, any kıl degende any kılbay. Berkini maktanyş üçin kılat. Adamlar gelip atpayby, dostorum gelip atpayby dep. Bir oşondoy insandardy da gördük, urmatly bir tugan. Praktikalyk yaşoonu garap turup aýtyp atabız. Gebiröөлөрдүн taqdyr eken, ata-eneleri orup kalıp töşökte özünün özü zahara kıla albay, ajatkanaga bara albay, ayaylap, jıl-jıldap jatıp kalganda, oşondoy ganda 5-6'dan bir tuğan, 5-6'dan baldar bir-birine türtkünçük kılıp, senin de ataň sen bak bolup, oşol jerde kordop baykuştu. Ölgönden keyin anan jılky soýbayla goý. Eger ataňdyn barkyn bilgen gelse, urmatly bir tuğan, ataňdyn barkyn bilgen gelse, eneňdin barkyn bilgen gelse, gözü türüsünde sıylap al. Gözü türüsünde emne üçin kurortlarga jönötken joksuň?
Эмне үчүн больницаларга алып барып атамды текшертип коюн деген жоксуң? Атам ушу жакшы кийим кийип жүрсүн деп базарларга алып барып, ушу дүкөндөрдөн жакшы кийим алып берген жоксуң? Атам ушул жерде жакшы жерлерде отурсун деп ал жерге бир условия түзүп берген жоксуң? Айылдарда аталары шаарда балдары ушундай миллионер болуп жашап атышат, бирок айылдары аталарына барсаң, ушу бир 10 000 сом тура турган бир аристон коюп бербейт. Анан өлгөндөн кийин жылкы союп мактанат. Урматтуу бир тууган, муну болгон нерселерди айтып атабыз. Бардыгыбыз тооба келтирели. Ата-энебиз барбы? Ошол учурларда ажылыкка жөнөткүлө, умурага жөнөткүлө, мечиттерге каттаткыла, машинелериңер менен мечитке алып келгиле, мечиттен алып кеткиле, курортко алып баргыла. Ошентип туруп ата-энеңердин тирүү кезинде батасын алгыла. Эгер ошону кылбай атып, ошого мүмкүнчүлүгүң эми адамдарда ырыскы аргандай, кээ-бирөөнүн мүмкүнчүлүгү жетпеши мүмкүн, бирок мүмкүнчүлүгү жеткендерге айтып атам. Мүмкүнчүлүгү жетип туруп ошо нерсени кылбай, анан өлгөндөн кийин 5-6 жылкы сойгонуң, ал сенин жалган нерсе. Ал кылып атканың, өлгөндөн кийин чачыңды жулуп ыйлаганың, стенаны сүзгүлөгөнүңдүн бардыгы жалган, урматтуу бир тууган. Сен Кудайды алдай албайсың. Бардыгыбыз ошон үчүн, урматтуу бир туугандар, азыр адамдарды араласаң көрдүңүз, дүниеде байға теңелем деп туруп, кедейи мына ушинтип туруп атасы өлүп атат, чурка барып туруп, карыз алып, кредитке кирип, адамдарга ушинтип туруп эптеп 1 жылкы алып келип союп атат. Андан кийин 3 илик деп туруп ага дагы бир нерсени союп дастаркон жасап атат. Анан 7 илик, анан 40 илик, анан эстелик тургузам деп барып туруп аны дагы бир жылкынын расходун кетирип эстелик тургузуп атат. Анан ашы деп bir kişi ölgönde biz 1 yıl 1,5 yıl göm atabız oşomunu. 1 yıl 1,5 yıl uvara. Oşol jerde bir kembagal adamga rızkı degen Allah Taala'dan eken, özünün üyünde baldarına batinka alıp bergenge kudreti jok bolup atkan adamlar oşentip soyup, karasaңыздар oşentip 3 ilik, 7 ilik, 40 ilik, estelik aşı dep oturup durup 5-6 жылкыны soygon кезде al adam kembagalçılıktan 20 yıl 30 yıl başın götür albay kalıp atat. Karasaңыздар дайыма бул деген 1-2 деп айтпайбыз. 1000 деген адамдар ошондойго түшкөн. Урматтуу бир тууган, кутурбайлы, Алла Таала берген нерсени жакшылыкка иштетели. Келгиле мечит кургула, ошондой акчаңар көп болуп атса, жардам бергиле, мектеп кургула, садик кургула. Ушул нерсени айтса, адамдар болбой атат. Урматтуу мечиттегилер, силер келдикпи? Бүгүнтөнөн сөз береличи. Ошо адам бир жерде өлүп кала турган болсо, туугандарыбыз өлсө, кошуналарыбыз өлсө, барып туруп жакшылап көңүл айтып, ошол жерде хатым Куран дубаларды кылып, ошондойн жаназа окуп, барып туруп топурак салып келмейлер, сооп келгендейин ошо тамагына кирбегилечи, урматтуу бир туугандар. Ошолордун баардыгы ошо союп алган нерсеси эч кимге желинбей, ушундай адат боло бергендан аны барып туруп токтосун. Карасаңыздар, кече ар ким ар кайсын айтып атат, казино, казиного сени ким кир деп атат. Кирбей кой, ошо жабылып калсын ачылган казинолор. Ким кир деп сени мажбурлап атат. Анын арам экенин ал 1400 жылдан ашык мурун аны Куранда айтып койгон, анын арам экенин айтып койгула. А сен ошо пайгамбар айтканды кыла албай атасың, жөн киши айтканды кыласыңбы? Ошентип суроо берип аткандардын бардыгы курт жеп, өзү ошо жерге баргысы келип, ошол жерди каалап анан ошону айтып аткан кычыткылардын сөздөрү, урматтуу бир тууган. Арамды арам дейбиз. Арамбы? Бул да арам. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, адамдарды кыйнабайлы. Келиңиздер сөз береличи. Ушул жерде отурабыз, жума күнү отурабыз. Бардыгыбыз адамдарга айтсаң түшүнбөйт экен. Айылдарга канча жолу айттык, айтса кайра күчөшөт. Кайра биздин салтыбыз, салт, жакшы салттарыбыз бар. Туура мына Дунганда да жакшы салт бар, Уйгурда дагы, Өзбекте, Кыргызда дагы. Биздин мусулман калкынын салт санасы 99% биздин динге шайкеш келет. Ошо 1-2% ушундай динге тескери келген, акылга тескери келген адамдардын дүйнө ахиретине ушинтип туруп бир зыянын тийгизген нерселерди айтсаң андан кайткысы келбей атат. Биз жардам береличи, урматтуу бир тууган. Биз барып барчылдатып ошол жерде отуруп, эт жеп отура берсек, бул нерсе тыйылбайт. Биз айткан менен тыйылбайт. Биз аракет кылалы да, ооз менен айта берип, иш менен кылбай койсок. Бардыгыбыз ошол жерге үмүт барып атабыз. Урматтуу бир тууган, ошол жерде топурак салдыңбы, жаназа окудуң. Адамдын милдети эмне? Жаназа окуш, жаназа дуа, андан кийин топуракка барыш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир адам дүйнөдөн кеткенде
келип туруп жаназа окуса, жаназадан кийин топуракка чейин чыгып барып топурак салып койгон болсо, 2 кыйрат сооп алат. 2 кыйрат деген ушу Ухуд тоодой чоң соопторду алат деген. Анан кайтып келип туруп, ошо өлүк ээлерине, үй ээлерине көңүлдөрүбүздү айтып, дуабызды кылып, үйүбүзгө кайтып кеткенге сөз береличи. Кой мен ошо жерде кылбайынчы. Менин элиме тийгизген пайдам ушу болсунчу деп, мына ушул жерде мына 500дөгөн 1000 деген киши отурабыз. Бардыгыбыз ушуну кылсак, эмки жумаларда башка жерлерде айтсак, биздин мечиттерибизге жума намазга Кыргызстан боюнча 200 000дей киши келет. Кыргызстан боюнча ошо кишилер кылсак болду, токтойт. Биз кылбай атпайбызбы? Биз өзүбүз барып туруп ошол жерде парчылдатып союп, адамдарды ушундай бактысыз жашоого алып барып атабыз. Байың сезбейт экен, 4-5 жылкыны сойтуруп кетип калат экен. Ага теңелем деп туруп, биздин өзгөчө Кыргыз улутунда айылда жашагандар, өзгөчө Нарын областында, Ысык көл областындагылар ата-андаш кантип элдин бетин карайм, кантип атасына сой албай калды, өлгөнгө сой албай калды, эртең кантип адамдарды аралап басам деп кур намыска кирип алып, урматтуу бир тууган, ушундай ар бир айылдарга кирип көрдүк. 500 түтүн жашаган айылдарга кирсең, 100дөй түтүнү жалаң ушундай жамандыктан ушу карызга батып кеткен, ушундай фактыларды көрүп атабыз. Бул нерселердин бардыгы, урматтуу бир тууган, биздин дүнүйөбүзгө, ахиретибизге зыян алып келип атабы? Бардыгыбыз ойлонолу. Келгиле, мечиттегилер жардам беребизби? Бир сөз береличи. Азыр айыласыздан ушинтип сурап калдык. Ошондой жаназаларга барып калган учурларда тамагын жебей кетебиз деп сөз береличи, келиңиздер бардыгыбыздар. Болду, бул шариатка эмес экен. Бул нерселер элге зыяны келип атыптыр. Кой ушу нерсе тыйылсын деп. Ошентип бирден кете берсе, адамдар ушу нерсе ошо жол менен тыйылууга анан ошондой жолу бар экен ар бир нерселердин. Бардыгыбыз бири-бирибизге сөз берели. Бул дүйнөдө андан башка да, урматтуу бир туугандар, канчалаган тойлордо, башка нерселерде ысыраптын ушу түбүнө жетип кеттик. Бизде азыр көрдүңүздөр, башка өнүккөн мамлекеттерде, Бишкектей болгон шаарларда 500дөн библиотека бар экен. Китепканалар кирсең толо адамдар китеп окуп отурушат экен. Биздин Бишкек шаарында, Борбор шаарыбызда 1000ге жакын банкет өткөргөн кафе бар. 1000 кафеси бошобой күнүнө ошол жерлерде тыгылышып отурушат. Библиотека деген нерсени таппайсың. Ошо бир 4-5 библиотека барсаң 3 киши отурат. Анан каяктагы келечегибиз, урматтуу бир туугандар, келечегибиз курабыз дей турган болсок, бардыгыбыз илим билимге умтулалы. Курсак тойгонуна сүйүнүп, ар жерде ушу курсактын кулу болуп жүрө берип, өмүрүбүздү өткөрбөйлү. Илгери бир аалым ушунда азап көрүп, өзүнүн жерине батпай башка жерге качып барган экен. Качып барганда ошол жерде бир бай коро жайлоолордо ушундай толо малдар экен. Келип аалымды шылдыңдаган учурларда, ысырап кылбагының, ысырапты Алла Таала жаман көрөт, ысырап сени кордук алып келет десе болбой, сен молда эмнени айтасың деп ар нерсе кылып, ысырап кылып, ушундай кумарларга ойнотуп, ар нерселерге жумшап, малын ушинтип атканда, ошо байдын астына чыгып туруп, сен көрөсүң деген экен, менин эч нерсем жок, мына деп туруп ушундай бир килограммдай балы болгон экен жанында. Ушу менин балым түгөнгөнчө сенин малың түгөнүп бүтөт деген экен. Ошо экономдо отуруп, ошо эч нерсеси жок бечара аалым балды 1 жылга жакын жеген экен. 1 жылдан кийин караса, баягы бай көчөдөгү сел-саяк бомушка айланып калыптыр дейт. Ысыраптын аркасы кордук алып келет. Ысыраптын аркасы адамды кембагалдыкка салат, урматтуу бир тууган. Бардыгыбыз ошон үчүн бардыгыбыз жакшылык жолдордон аянбайлы, Алла Тааланын жолунда кылалы. Көрдүңүздөр, ла хайра фил исраф ва ла исрафа фил хайр деген аалымдардын эрежеси бар. Жакшылык иштерде ысырап жок дейт. Жакшылык жетим багууда, ата-эненин батасын алууда, элдин батасын ал, мечит сал, эл колдоно турган нерсени кылганда канча жумшасаң да ысырап жок. Бирок ысырапта жакшылык жок деген экен. Карасаңыз, кээ туура эмес нерселерге иштетесиңби, анын артыгы жакшылык болбойт деген. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер баарыбыз бири-бирибизге жардам бололу. Бир мамлекеттин жараныбыз, ушу мамлекеттин паспортун көтөрүп жүрөбүз. Бири-бирибиз бечара жанагында адамдарга боорубуз ооруйлу. Ушунда карызга батып кетип, түшөнбөгөндүн айынан, курнамыстын айынан жанагынтип карызга батпасын.
Elibizde teңчилик bolsun, bir-biribizге ошентип карамдуу болуп жашайлыдай турган болсок, урматтуу бир туугандар, силер жардам бергиле. Өлүп кеткен адамдар үчүн ал жылкы 100 жылкы союп койсоң да пайдасы жок, урматтуу бир тууган. Келиңиздер, жылкыны ал 1-3 күн 5 күн өткөрүп туруп, акырында Куран окутуп, жакшынакай ага да тыюу салынбайт. Бирок осо биз өлгөн күнү барып туруп басып атабыз да, көрдүңүздөр. Ушул нерселерден тыйылганга бардыгыбыз жардам берели. Бардыгыбыз ким атасы өтүп кеткен болсо, бир тууган өтүп кеткен болсо, жакындарынан ким өткөн болсо, артынан жакшылык иштерди кылалычы. Келип ошого арнап мечиттерди салып, ошолорго арнап жолдорду куруп, ошолорго арнап кудуктарды чыгарып, ошолорго арнап жетим жесирлерге берип, ошонун сообун ошого арнадым дейличи. Алла Таала садакату жария деп коет. Аккан сууну ушундай агып турган суу сыяктуу, ошо сооптор агып туруп ошо кишиге, ошо өлгөн кишиге жете турган сооптор бар. Арабтар эмне жинди болгонунан бизге 3000 мечит салып бердиби? Ар бирөө келип ушундай татынакай мечиттерди салып, ошону атасынын атынан арнап, бир тууганынын атынан арнап, карасаңыздар, эмне үчүн ошо хадистерди окуп, ушул нерселерди кылалычы, ушул жакта мүмкүнчүлүк бар экен деп келип туруп, агып келип салып берип атат. Бардыгы хадистен алынган, Курандан алынган нерселерди жашоодо көрсөтүп атышат. Биз да кылалы, урматтуу бир туугандар. Мечитке келип намаз окуп кеткенибизге эле сүйүнө бербейли. Бардык коомдук нерселерди кылалы. Ислам деген бул толуктук нерсе, бир эле намаз окуп коюу эмес. Эшиктеги ушундай көйгөйлөргө да кыяматта жооп беребиз. Жооп бербейм дебе, мен кылбай атам дебейли. Башканын кылганына да жооп беребиз. Айтпайт белең. Sen айтпайт белең деп, эртесиңен ошо союп аткандар, сен дин билесиң, айтып койбойт белең деп туруп жаккага жармашат, урматтуу бир тууган. Бардыгыбыз ушуга чогуулап аракет кылалы. Кудай Таала ынтымак берсин. Иншалла бардыгыбызды Алла Таала колдогон болсун. Эки дүйнөнүн бактысын берсин, жерге бизге тынччылык, аманчылык берсин, башчыларыбызга күч-кубат берсин, карапайым элибизге Кудайым бекем ыйман берсин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанatan ва кина азабан.